Саламатсыздар урматтуу мекендештер, биздин YouTube каналдын катталуучулары, Москвадагы жана Россиянын башка территориясындагы мигранттар, бүгүн биз юрист, укук коргоочу Мирлан Токтобеков байке менен жаңы кабыл алынган мыйзам тууралуу, азыр интернетте блогерлер тарабынан аябай бир ажиотаж болуп, ушундай чоң жаңылык катары көрүлүп жаткан мыйзам тууралуу, тагыраагы жанагы выдворение болбойт экен деген мыйзам тууралуу юристтин оюн укмакчыбыз. Бул кандай мыйзам, эмне деген мыйзам, бизге деги жеңилдиги барбы, жокпу, бул блогерлер мүмкүн хайп кылып атышабы деген суроону мен бүгүн юристке бермекчимин. Анда эмесе юристтин оюн уксак, Мирлан байке сөз сизде. Эми бул биз азыр кеп кыла турган өзгөрүүлөр о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дейт. Бул Государственный Дума Российской Федерации менен 15 декабрь 2023 жылы кабыл алынды да. Эми бирок мындан ары дагы Совет Федерации кабыл алыш керек, андан кийин бурекеге Россия Федерациясынын президенти кол коюш керек. Ошол менен бул өзгөрүүлөр күчүнө кирет да. Пока бул кирелет. Анан ошол эркинден бизге тиешелүүсү ушул эки 3.10 деген статья бар. Бул Кодекс об административных правонарушениях. Ошол эркинин 4-чү бөлүгүнө изменение кирип атыптыр. Бул жерде жазылып турат: при назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, судья, учитывая продолжительность проживания иностранного гражданина или лица без гражданства Российской Федерации, его семейное положение, отношение к уплате налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наличие дохода и обеспеченность жильем на территории Российской Федерации, род деятельности и профессию, законопослушное поведение, обращение в приемы в гражданство Российской Федерации и другие обстоятельства, принимает решение об его принудительном выдворении за пределы Российской Федерации или контролируемом самостоятельном выезде Российской Федерации. Да? Экинчи изменение бул статья 4.1 часть 3-тün өзгөрүүсүн каралган. Мында если при назначении административного назначения в случае, при котором санкциями применяемой статьи предусмотрено обязательное назначение наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 3.6 и 3.7 настоящей статьи, а также административных правонарушений, предусмотренных частями 5 и 8 статьи 6.21, частями 3 и 4, 6.21, частями 3 и 4, 6.21, судья, учитывая продолжительность проживания иностранного гражданина или лица без гражданства Российской Федерации, его семейное положение, отношение к уплате налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наличие дохода, обеспеченность жильем на территории Российской Федерации, род деятельности, профессию, законопослушное поведение, обращение к приему в гражданство Российской Федерации и другие обстоятельства придет к выводу, что административное выдворение за пределы Российской Федерации является чрезмерным ограничением, право на уважение частной жизни и соразмерным целям административного наказания, а также в случае отсутствия государства готового принять на своей территории лицо без гражданства, назначается административное наказание в виде административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок от 100 до 50 до 200 часов. Деген гана части бизге мындайча айтканда тиешеси бар экен. То есть эми мурекин чечмелеп берейин. Россия Федерациясынын сотторунда буга чейин негизи Россия Федерациясынын, Кыргыз Республикасынын баардык өлкөлөрдүн укук нормалары бул эл аралык укук нормаларына туура келиш керек да. Бул укук нормалар азыркы өзгөрүү кирип аткан укук нормалар. Мурун эле биздин Россиянын соттору эске алчу да. Биз кадимкидей эле ушу выдворение болуп аткан кишилер менен эгерде кандайдыр основаниясы болсо, то есть атасы, энеси, же аялы, же баласы гражданин Россия болсо, эгерде ал официально иштеген болсо, налогторун төлөп аткан болсо, биз ошол эркини сотко ходатайство кылчубуз, да, и сот ошол эркилерди эске алат эле укук нормалары негизиндечи. Азыр деле ошол эки нормалар буреки өзгөрүү менен, то есть буреки ошо Кодекс административных правонарушений киргизилип атыптыр да. Буреки жерде эң эле чоң өзгөрүүсү бул эгерде үйүң бар болсо, азыр мурун эми ипотеканы кыргыз жарандары деле көп эле ушу ипотека алып алышкан да, бул жакшы урун эмес. Ошол ипотекасы бар кишилер
ошол эки кичине ошол эки жеңилдик алат экен да. То есть ипотекасы бар адамдар бул эске алынат деп гана турат да. Бул жерде эч кандай эгерде үйү бар болсо, же жайы бар болсо, же налог төлөп жүргөн болсо, бул таптакыр кетирилбесин деген сөз эмес. Эгерде сиз административдик укук бузууңуз аябай грубый нарушение болсо, сизди выдворение деле кылып жибериши мүмкүн. Просто бул жерде ошол экилер эске алынат деп айтылган да. Анан экинчи эң чоң өзгөрүү бул ошол эки эгерде сиздин ипотекаңыз бар болсо, же ошол эки тууган туушкандарыңыз гражданин Россия болсо, и эгерде ошо сиз үй бүлөңүз менен Россиянын территориясында көптөн бери жашап келатсаңыз, эгерде буга чейин укук бузуу болбосо грубый, анда сизди выдворение кылбай 40 миң сомдон 50 миң сомго чейин штраф салып, анан чыгарып коюшу мүмкүн деген өзгөрүү экен да. Бул эми туугандар баягы баардыгына эле боло бербейт. Бул дагы ошол эки жанагыдай обстоятельстволорду доказать эте алган кишилерге болот да. Мисалы үчүн эми азыр деле соттордо өзүңүздөр билесиздер, бизге аябай көп кайрылышат мындай кишилер. Мисалы үчүн атасы, энеси, же аялы, же баласы гражданин Россия болсо деле кээ бир кишилер ошол экени доказать эте албай калат сотточу. Мисалы үчүн сотко ошо свидетельство о рожденияны алып келиш керек, же болбосо кандайдыр бир доказать этиш керек да. Ошол экелерди алып келе албай эле көп кишилер выдворение болуп кетип, анан кийин биз аларды апелляционный арыз жазып, кийин жогорку андан жогору турган ушу Мосгор суттан же болбосо областтык соттордон утуп алган биздин көп эле кездешет да мындай көрүнүштөрчү. Так что бул өзгөрүүлөр өтө деле баягы кыргыздардын же болбосо башка мигранттардын баардыгына эле туура келе бере турган өзгөрүү эмес. Эгерде сиз официально иштесеңиз азыркы учурда, эгерде сиздин атаңыз, энеңиз же балаңыз же аялыңыз уш төртөөнүн бирөө гражданин Россия болсо, же болбосо үйүңүз бар болсо, налогторду убагында төлөп келсеңиз, значит сиз деле азыр деле ошол жеңилдиктер менен пайдалана аласыз. Демек, мына азыр мен экранда как бы ошол хронологиясын көрсөтүп турам да, законопроекттинчи. Бул 2017 жылы биринчи внесен дейт, внесение законопроект в Государственную Думагачы. 2017 жылы 11 июльда экен. Азыр мына кече күнү 15-inde мына 15, 12, 23-тө принят закон Государственной Думы дейт да, то есть Совет Государственной Думы дагы одобрить этиптир да. Эми мыйзам качан күчүнө кирет деген вопросто эртең эле болуп кала тургандай азыр баары иш алып барбашат да. Могул жерде дагы 3 инстанция турат экен да, мен вот прохождение закона в Совете Федерации дейт. Азыр закон федералдык кеңеш деп коет да. Ошол эки кабыл алыш керек. Андан кийин анан президент кол коюш керек да бугачы. Дагы убакыт бар буга. Жаңы жылдан кийин принимать этилсе деле, эми конечно жакшы. Бул жерде бирок өзгөрүүлөр только ошо ипотекасы бар кишилерге жакшы экен. Анан эгерде ошол эки доказать эте алса, жанагыдай официально иштеген кишилерге жакшы экен. Эгерде тууган туушкандары гражданин Россия болсо, Россиянын территориясында көптөн бери жашап атса, и ошо Россиянын территориясында көптөн бери жашап атып дагы ошол эки учурда укук нормаларын бузбаса, гана ошол эки закон ошол эки кишилерге гана аракет жүргүзө алат да. Тийиштүү ошо. Жардам бериши мүмкүн. Жардам бериши мүмкүн. Ооба. Ошондо азыр Совет Федерациясы карап кийин президент Россия кол коюшу тез эле болот менин оюмча. Андан кийин президент кол койгондон кийин где-то 6 ай ошондо кийинки жылдын там августтарына барып бул мыйзам күчүнө кириши мүмкүн экен. Мындай. Ал тиги кол койгондон кийин ошол кол коюп атканда срокторун көргөзөт да, 3 айда же болбосо 6 айда күчүнө кирсин деп коюлат ошол эки менен. 6 айдын ичинде экен да, акыркы кабыл алынган мыйзамдагы мен где-то 1 жылдай ошону карап жүрдүм. Урматтуу мекендештер, дагы бир жолу силерге мына сайтты көргөзүп коеюн, экранда көрүп турасыздар. Sod.duma.gov.ru деген. Ушул жерде мыйзамдардын жөнүндө толук маалыматтар бар. Мына текстовый варианттар турат. Пояснительные записи к законопроекту бар экен. Пакет документов при внесении. Мына ушуларды окуп чыксаңыздар болот. Жана качан мыйзам күчүнө кирди, качан кандай мыйзам, эмне деген мыйзамды мындай юрист болбосоңор деле түшүнөсүңөр да бул жердечи.
Бул сайттын шилтемесин обязательно комментарийде калтырам. Комментарийге кирип, ушул мыйзам тууралуу толук сиздер маалымат алсаңыздар болот. Анда эмесе бүгүнкү бизге катыш берген юрист байкебиз Мирлан байкеге ыраазычылык билдиребиз. Бизге кеңешин бергени үчүн. Албетте Мирлан байкемдин контакттарын описанияда калтырам. Чалып юридикалык миграциялык вопростор боюнча консультация алсаңыздар болот. Ошондой эле биздин телеграм каналыбызга ссылканы шилтеменин дагы закреп комментарийде калтырам. Биз тез азыр телеграм каналда түз эфирде стримде мекендештерге баардык Россиянын территориясында жүргөн мекендештерге ошол миграциялык мыйзамдар боюнча акысыз консультация өтүп атабыз стримде. Андыктан сөзсүз түрдө биздин телеграм каналга кошулуңуздар жана стримге катышып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Жана албетте биздин ушул видеону көрүп жатсаңыз YouTube'дан лайк басып, комментарий жазып, жана ушул видеону башка тууган туушкан WhatsApp группалардан бөлүшүп